Кыргызстанда күнөскана иштетүүгө кызыккандар көбөйдү. Чакан күнөсканадан түшкөн каражат үй бүлөлүк бюджетке кошумча киреше алып келген жакшы ишкерлик болууда. Кадамжай районунун Халмион айылынын тургуну Тажи Эргешова 2002 жылдан бери күнөскана иштетип, анда лимон, апельсин, банан өстүрүп киреше табат. 2001 жылда Мен 2002 жылдан бери күнөскана иштетип, лимон, апельсин жана банандын көчөттөрүн өстүрүп келем. Жыл сайын киреше табып, үй бүлөмдүн керектүүсүнө иштетемин. Эмгек кылсаң сөзсүз акыбети кайтып, мол түшүм аласың. Башкаларга да күнөскана иштетүүнү сунуштаймын. көчөт экийлер, боо яратыйлар. Каарманыбыздын жылдык кирешеси 50 000 сомго чейин. Күнөсканадан алган түшүмүн базарга алып чыгып сатат. Андан сырткары өзүнүн атайын кардарлары да бар. Доналарам сатамыз, килобулап, кардор намасыга карап. Биз алгач түшүмдү дааналап базар баасында сатабыз. Кээде өзүбүздүн кардарларыбыз да келип алып кетишет. Бир лимондун баасы 20 сомдон баштап, көлөмүнө жараша 30 сомго чейин сатылат. 20 сом орточон. Коттасы 30 сомгача болот. Лимон дарагы күнөсканага отургузулгандан кийин 4-жылы жакшы түшүм берип, кеткен чыгымдарды актай баштайт. Бирок жакшы түшүм алуу үчүн ага жакшы шарт түзүлүп, кам көрүлүшү керек. Айта кетчү нерсе, лимон данегинен эмес, көчөттөн отургузулат. Көчөттөн отургузулганы 3-4 жылда мөмөсүн бере баштаса, данектен өнүп чыкканы 20-25 жылда мөмө берет. Yaxshi hosil olish uchun, Жакшы мол түшүм алыш үчүн сөзсүз түрдө ага кам көрүш керек. Биз лимонду ашыкча бутактарынан арылтып, зыянкеч нерселерден сактап турабыз. Жакшы кам көрүп карасаңыз, албетте кирешеси мол болот. gulini olib tashlamasangiz, keyingi mevaga kichkina bo'lib qoladi. Katta hosil katta bermay qoladi. Бүгүнкү күнү чакан күнөсканалар үй бүлө бюджетин толуктоо үчүн кошумча киреше булагына айланууда. Кыргызстан ЭАИПке мүчө болгондон тартып, аймакта өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын чет жака экспорттоого шарт түзүлүп олтурат. Анын арты менен жергиликтүү багбан дыйкандар өндүргөн продукциясынан жакшы киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.